Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Дем алыш күнүнө карабастан иш ортосунда сиздерге кээ бир маалыматтарды өзүм берип коюуну туура көрдүм. Урматтуу мекендештерим, жакынкы күндөрдө өзүңүздөр күбө болгондой, Алматы шаарында ИАЭПке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугушуулар болуп өттү. Бул жолугушууларда урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан бүгүнкү күндө мамлекетте приоритет катары каралып жаткан маселелер боюнча биз ушул өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен пикир алмаштык. Эң оболу эки тараптуу жолугушууларда Россия Федерациясынын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен бир топ маселелерди өз ара талкууладык. Алардын арасында эң бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири болгон авиарейстерди жандандыруу, биздин мигранттардын кирип чыгышы маселеси жөнүндө проблемаларды көтөрдүк. Мен ойлоймун, бул маселелер боюнча дагы Россия өкмөтү тарабынан жакынкы күндөрдө дагы кошумча маселелер чечилет деген ойдомун. Андан сырткары Россия өлкөсү менен дагы өзүңүздөр билесиздер, фискализация жаатында дагы буга чейин жардамдар күтүлүп жаткан, ушуларды дагы тездетүү боюнча иш чараларды өткөрүү боюнча биз сунуштарыбызды айттык. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Маминин да пикир алмаштык. Өзүңүздөр билесиздер, эң жакын кошуна катары дагы, тууган эл катары дагы биз өзүбүздүн суранычтарды, өзүбүздүн коомчулукта көтөрүлүп аткан маселелерди ошол жерде койдук. Энергетика тармагында, чек ара маселелеринде ушул маселелерди көтөрүп, толук кандык жетишүүгө мен ойлоймун чечимдер жакын күндөрдө каралмакчы. Андан сырткары, албетте кошуна өлкө болгон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен дагы жолуктук. Бул өлкөнүн премьер-министри менен дагы бир топ маселелерди чечүүгө бир пикирге келиштик десем мен жаңылышпаймын. Эң биринчиси, ушул өлкөбүздө мына жазгы талаа иштери башталганы турат. Ушул жерде жер семирткичтерди биздин өлкөгө көбүрөөк, ылдыйраак баада киргизүү боюнча биз пикир алмаштык. Бул боюнча менин көзүмчө эле урматтуу Абдулла Арипов мырза өзүнүн тиешелүү кызматкерлерине тапшырмасын берди. Андан сырткары, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын жарандары Өзбекстанга киргенде ПЦР тест тапшырып жатат бүгүнкү күндө. Бул мындай айтканда төлөө менен жүрүп жатат. Ушуну акысыз жүргүзүү боюнча дагы Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Кыргызстандан барган жарандарды Өзбекстанга киргенде ПЦР тапшырат, бирок акысыз болуу жагын чечүүгө сөзүн берди. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, ушул Алматы шаарында санариптештирүү, Digital Алматы боюнча ушул чоң жыйында биз өзүбүз үчүн абдан чоң бир маселелерди Кыргызстанга келечекте пайдасы тие тургандай тажрыйбаларды көрүп келдик. Негизинен Алматы шаарына болгон жыйынтык ушундай болду. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, акыркы күндөрдө массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда көтөрүлүп жаткан Баткен областындагы маселе боюнча кыскача токтолуп кетейин. Бул жерде эң оболу мен өкмөт башчыга талапкер катары дагы, Кыргызстандын патриот жараны катары дагы бир маселени айтып коюу ниетим болгон. Муну ошол жерде жашаган Баткен облусунун Баткен районунун Аксай айылынын тургундары мен ойлойм абдан жакшы түшүнүп турат. Бул жерде сөз ошол Аксай айылындагы кайырма каналы, Аксай айылына кошуна, бул головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү кайырма каналы жөнүндө. Андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Менин ниетим ушул болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жака бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Менин оюмча ушул маселени биз келечекте биздин өлкөнүн кызыкчылыгына чечиле тургандай мыйзамдын чегинде чечүүбүз зарыл. Ал эми, урматтуу мекендештер, Баткен боюнча мен токтоло кетсем, Баткен областында мен өзүм иштеп келгенмин. Баткендин эли абдан күчүрмөн, сабырдуу, чек арада жашап, ушул өздөрү керек болсо чеп болуп чек араны бүгүнкү күндө коргоп келүүдө.
Мен бул үчүн өзүнчө ыраазычылык билдиремин. Ошондуктан урматтуу мекендештер, өзгөчө мен мына Баткен облусунда жашап аткан элдерге ыраазычылык билдирип, Төрткүл суу сактагычы, анын головной боюнча дагы бизде азыр өзгөчө бир ой пикирибиз бар. Жакынкы күндөрдө Төрткүл суу сактагычын, ошондой эле анын головнойун стратегиялык объекттерге киргизүү боюнча азыр иш башталды. Муну биз урматтуу президентибизге коопсуздук кеңешинин катчылыгына жакын күндөрдө биз сунуштайбыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Баткен облусунун тургундары, мен ушул маселе боюнча атайын сиздерге бир түшүндүрмө берип коеюн дедим. Андан сырткары биз кошуна Тажикстан Республикасы менен дагы ынтымакта жашап, бардык маселелерди дипломатиялык жол менен чечишибиз керек. Эң оболу Кыргызстандагы жетекчилер баарыбыз улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбуз деп мен сиздерди терең ишендирем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.